жаштар үчүн азыр чоң бир идеология керек. Союзбек мырза, бүт ушу мамлекеттик телеканалдар массалык маалымат каражаттары аркылуу жаштардын идеал туткан, жаштарга өрнөк боло турган, үлгү боло турган адамдарды биз абдан чоң пропаганда кылыш керек. Азыр жаштардын көпчүлүгү жанагы эрежесиз мушташкан, жана кызыл жанагы канжалаган бир эрежесиз мушташ деп ошолордун баарын идеал тутуп алды. Бүт кан, агрессия ошонун эмнеси үлгү? Жаштарда эртең ким болосуң десең, Хабиб болом дейт мисалы көпчүлүгү. Мына ошогондорду биз жанагы туура эми Кыргызстандын желегин көтөрүп аткан спорттун жанагы бардык тармагын колдошубуз керек. Бирок жанагы олимпийский вид спорта ошондон жеңген. Экинчиден, Союзбек мырза, Олимпиададан дүйнөнүн ар кайсы шаарларынан биздин интеллектуал жаштарыбыз Олимпиададан ар кандай алтын медалдарды, күмүш медалдарды, коло медалдарды алып келип атат. Ошолорду тосуп, физикадан, биологиядан, IT технология боюнча ошол бир интеллектуал жаштарыбызды бир пропаганда кылбайлыбы? Жанагы эле жана мушташкандарды эмес. Илимге, билимге сугарылган ошол жаштарды бир алып чыксаңар. Ошол жаштарга бекер телеканалдардан жанагындай роликтерди кылып, Кыргызстандын бүт аймактарга алып барып, мына ушул Олимпиададан алтын медаль утуп келди деп. Мына жеке менчик мектептер, мамлекеттик мектептер, ошолор чын эле бир Олимпиададан илим менен билимди туу туткан жаштарды өрнөк кылышыбыз керек. Андай жаштар бизде бар. Аэропорттон тосуп алганда ошолорду тосуп албай эле жанагы канжалаган бир агрессия болгон эмелерди караганда биз ошолорду мындай пропаганда кылганыбыз туура болмок. Ошол эле спорттун олимпиадалык түрүнө мына биздин кыздарыбыз, уулдарыбыз алтын медалдарды, күмүш медалдарды утуп келип атат. Ошолор барып бүт региондордо жолугуштарды өткөрүп, бир жаштарга идеология жактан иштебесек, чын эле эртеңки келечек бүдөмүк. Мына 2015 жылы Кыргызстандан Америкага кетебиз, ошол жакта туруктуу жашайбыз деп грин картага тапшыргандардын саны 30 миңдин тегерегинде болгон. 2020 жылы 150 миңге жетиптир. Биз Кыргызстандан көчүп кетебиз, ошол жакта туруктуу жашайбыз, бизге жанагындай жашыл карта бергиле деп документтерин тапшырган. Жылына 150 миң адам Кыргызстандан кетебиз, ошол жакта жашайбыз деп атат. Мына мунун үстүнөн иштебесек кеч болуп калат да кийин. Рахмат. Рахмат, Жанагы Иванович. Эске алабыз. Бул долбоорлорду иштеп чыгабыз берсе. Рахмат.